Бул орнотулуп жаткан жабдуулар керектөөчүлөрдү үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыздоо багытында аткарылып жаткан жумуштун бири. Жарым айдан бери Бишкек шаарынын түндүк батыш тарабында жаңы көмөк чордонду куруу иштери кызуу жүрүп жатат. Мындай чоң объектини салуу түндүк электр ишканасынын эсебинен эгемендик жылдан бери алгачкы ирет ишке ашууда. Бул участок мурда саздак жер болгон, жаңы электр жабдууларды куруу үчүн 3 метрге чейин шагыл төгүлүп, атайын аянтча даярдалган. Алдыда бул орнотулуп жаткан бийик зымгарагай аркылуу электр энергия алынып, көмөк чордонго кошулгандан кийин элге жарык бериле баштайт. Көмөк чордон жыл жаңырганча колдонууга берилиши күтүлүүдө. Жыйынтыгында 30-40 чакырымдан бери электр жарыгын тартып оокат кылган 10 чакты конуштун жашоочуларына туруктуу электр жарыгын берүүгө шарт түзөт. Бул жаңы курулуш 21-22 кышка даярдык боюнча капитал курулуш багытына каралган. Жогоруда айтып кеттим, бул район шаардын түндүк батыш тарабы аябай өсүп атат. Бул жаңы конуштардан башка таштандарды тазалоо заводу да курулуп атат. Буларды электр энергия берүү үчүн сөзсүз түрдө осундай чоң кубаттуулуктагы подстанцияларды куруш керек. Буга чейин бул 30 жыл, 35 жыл мурун курулган подстанциялардан алып келген. Бирок бүгүнкү күндө бул шаардын өсүп кеткенине байланыштуу бул подстанциялар бүт жүк көтөрүмдөргө аябай оор эмеде иштеп келишкен. Берип аткан линиялардын узундуктары 30-40 километрге жеткен. Ар бир кардарлардын кышкы маалда сапаттуу электр энергияны өз убагында жеткиргенде да кыйынчылыктар туудуруп келген да. Учурда биз бул апоролор коюп бүткөндөн кийин андан эме ошол озерный подстанциясы буюрса курулган жатат. Ошол биринчи этап жумуштары бүттү. Ушул грунтовый жумуштардын баары бүтүп, азыр контурларын уруп атышат. Ошол буюрса ошо 22-жылга чейин бүтөбүз деп атабыз, 22 жылдары. Өлкөнүн энергетика тармагы күз-кыш мезгилине даярдык иштерин аяктоо алдында турат. Өндүрүлгөн электр энергияны бөлүштүрүүчү компанияларга жеткирген Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы жаздан башталган жабдууларды оңдоо жана жаңылоо ишин жыйынтыктады. Мисалы, Бишкек шаарынын батыш тарабын электр энергия менен камсыздаган Молодогвардейская көмөк чордонунун кубаттуулугу көбөйтүлдү. Бир жыл мурда 25 киловольт амперлик трансформатордун бири жаңы 40 амперликке алмаштырылса, быйыл экинчиси жаңыланган. 2 жылда бул объектиде негизги жабдуулары толугу менен модернизациядан өттү. Ал эми Чүй облусунда жалпы 53 көмөк чордондун бардыгы жаздан тарта ремонттолгон. 500 киловольт көмөк чордондон 2 подстанция, 220 көмөк чордондон 5 подстанция, 46 штук подстанция 110 киловольттон. Бардык подстанцияларда текущий капитальный ремонттор болду. Кышка даярдык жакшы буюрса, бардык подстанцияларда ремонт жүргүзүлүп атат. Азыр уже 98%ке бүтүп калдык десек болот. Бул ишкана электр станциялары тарабынан иштелип чыккан электр энергиясын өлкө ичиндеги жогорку чыңалуудагы тармактар аркылуу бөлүштүрүүчү компанияларга жана ири өнөр жай керектөөчүлөрүнө жеткирип берүүчү энергетикалык ишкана болуп саналат. Тармак жыл сайын бөлүнгөн каражатка жараша жабдууларын жаңысына алмаштырууда. Биздин жабдыктар бул совет учурунан бери келаткан да. Эми азыркы учурга айтып кеткенде бир 70-80% уже эскилиğine жеткен жабдыктар. Бирок ошого карабастан биз жылда жаңыртууга аракет жасап атабыз. Бирок жанакы чоң көйгөйүбүз бар. Акча каражаты жетишпегендигине байланыштуу биз жанагы оңдоо жумуштарын жанакы кыштан элибизге жана үзгүлтүсүз электр энергия менен камсыздоо максатында оңдоо жумуштарын ар жыл сайын пландаштырып, ошол пландарга ылайык жумуштарды алып барып жатабыз да. Кыргызстандын сайыз доорунан бери иштеп келе жаткан энергетика тутумунун көбү эскилиги жеткен. Алдыда өлкөдө жабдууларды модернизациялоо, чакан кестерди куруу жана энергетикалык коопсуздукту камсыздоого багытталган бир катар олуттуу иштер күтүп турат. Өткөн аптада журналисттер менен жолугушуу учурунда президент Садыр Жапаров энергетикалык коопсуздукту камсыздоого багытталган реформалар башталганын айтып, экономиканын өзөгүн түзгөн реалдуу сектордо жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолду. Ушул көйгөйлүү маселени терең изилдөөнүн алкагында энергетика тармагындагы тажрыйбалуу адистер жана эксперттер менен жолугуп, алар менен кеңешип, жыйынтыгында тарифтик саясатты кайра кароо чечимине келдик. Бул кадамдар баарына маалым. Дагы да белгилеп айтайын, социалдык экономикалык абалды эске алуу менен калк үчүн электр энергияга болгон баа өзгөргөн жок. Ошону менен бирге электр энергиясына карата өсүп жаткан суроо талаптардын шарттарында
энергетикалык кубаттуулукту жогорулатуу максатында төмөндөгүдөй иштер аткарылып жатат. Баткен облусунун Арка массивин электр энергиясы менен камсыздоорун жакшыртуу долбоорунун алкагында курулуш иштери аягына чыгарылды. Муну менен Баткен облусу толугу менен энергетикалык көз карандысыздыкка ээ болду. Энергетика тармагында өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоого багытталган реформалар башталды. Анын кейиштүү абалы өзгөчө көңүл бурууну, кечиктирилгис чукул чараларды талап кылды. Учурда ири ГЭСтерде модернизациялоо жумуштары жүрүүдө жана Камбарата 2 ГЭСинин 2-чи агрегатын орнотууга даярдык көрүлүүдө. Ат башы ГЭСтин модернизациясы болуп атат. Бир агрегаттын бүттү. Быйыл дагы бир агрегатын жасайт. Андан сырткары Токтогул ГЭСинде модернизация болуп атат. Токтогул ГЭСинде быйыл 1-чи агрегатын алмаштырып, получается, мындай турбина менен генератор экөөнү тең алмаштырат. Калган жумуштарын алмаштыруу, баягы модернизация, реконструкциянын баарын бүтүрдү. Азыр ошол турбина менен генераторду алмаштырыш калды, 4 турбина, 4 генератор. Андан сырткары эмдиги жылы 22-чи жылы башталат Үчкоргон ГЭСинин модернизациясы. Эми мына мисалы Үчкоргон ГЭСинин модернизациясы, Ат башы ГЭСинин модернизациясы болуп атат. Булар өзү почти 60 жылдан ашык иштеп койгон. Анын үстүндө иштеп келатат, каражат керек, мунун баардыгын бир моментте жасаганга оор, ошон үчүн катар-катар менен жасалып келатат. Быйылдан тарта өлкөдө чакан ГЭСтерди куруу жанданды. Серепчилер буга электр энергиясына болгон баа саясаты түрткү берди деп эсептейт. Ушул айдын ортосунан тартып өндүрүш үчүн баалар кымбаттап, ал эми калкка мурдагы бойдон калган. Мекеме ишканалар, компаниялар үчүн тариф 1 сом 68 тыйындан 5 сом 4 тыйынга чейин. Өлкөдө ички инвесторлор тарабынан бүгүнкү күндө 7 объектинин курулушу активдүү жүрүп жатат. Анын ичинен Киров суу сактагычында Баласаруу ГЭСинин курулушу мамлекеттин эсебинен башталды. Жерди бөлүштүрүп берүү боюнча өкмөт чечим кабыл алып, азыр жерди бөлүштүрүп берүү оңой болуп калды. Биринчиден, экинчиден тарифтин баасын чоңойтту. Анткени биздин бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда тарифтин баасы өтө төмөн. Ошон үчүн инвесторлор келбей жатышат, ошон үчүн ГЭСтер курулбай жатат, кубаттуулуктар ишке берилбей жатат, киргизилбей жатат. Анткени бүгүнкү күндөгү тариф менен бул өзүн өзү актоо өтө чоң убакытка созулуп кетет. Азыр мисалы быйыл өкмөт ошол жанагы чара киргизгенден кийин, токтом чыгарып башка кылгандан кийин тарифтин баасын 4 сомдон ашыгыраак кылды. Значит, 4 сомдон ашыгыраак кылса, жана чакан ГЭСтерди кура турган болсо, 7-8 жылда инвестор өзүнүн акчасын кайтарып алат ошол тариф менен. Чакан ГЭСтер азыр жакшы. Буга бир 20 жылдан бери мындай акыбалга жете албай келгенбиз, чын айтыш керек. Анткени себеби мурунку тарифтик саясат ошол чакан ГЭСке салган акчанын 20 жылда чыгышын камсытай тургандай болчу да. А 20 жылга эч ким тышкы инвесторду, ички инвесторду макул эмес. 20 акчасын салган 20 жылдан тартып кайра чыгарып алганчы. Азыркы күндө биздин эсептөөлөр боюнча 10 жыл, 8 жыл, 7 жыл бул жакшы. Бул инвестор буга келет. Кыргызстанда ири масштабтуу долбоорлорду ишке ашыруу жана өлкөнүн гидроэнергетикалык потенциалын колдонуу аракеттери көрүлүүдө. Алсак жаңы багыттарды ачкан, экспортко багытталган Каса 1000 долбоорун практикалык ишке ашыруу башталды. Бул Кыргызстан менен Тажикстанга жайында ашыкча электр энергиясын Пакистан менен Оогастанга экспорттоого мүмкүнчүлүк берет. Кыска убакыт ичинде көп жылдар бою келе жаткан мустор чек ара тозотун электр энергия менен камсыздоо көйгөйү чечилди. Мындан тышкары Камбарата 1 ГЭСин куруу аркылуу өндүрүлгөн электр энергиянын көлөмүн көбөйтүү пландалууда. Талдоочулар энергетика системасындагы реформа тартыштыкты жоюп, экономиканын өсүшүнө түрткү берерин белгилейт. График боюнча күз-кыш мезгилине даярдык ноябрдын башында аяктайт. Жаздан тарта эмгектенген энергетиктер ремонт ишин жыйынтыктап, суук күндөрү калкты тейлөөгө камылга көрүүдө. 1 ноябрга чейин иш-чараларыбыз каралган. Ошол иш-чараларыбызды толугу менен буюрса аяна чыктык. Эми буюрса элибизге жана жалпы жарандарыбызга үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыз кылабыз деген чоң ишенимибиз бар. Бул алдыда дагы өзүңүздөргө маалым болгондой, бул эми техники кайсы жактан өчүрүүлөр болот, аны алдын ала билиш өтө оор.
бул авария. Бирок бүгүнкү учурда жанагы ремонттоо иштер планда каралган, графикте каралган иштерибиз менен толугу менен аягына чыгарды. Ушул күндөрү өлкө боюнча калктуу энергетика, жылуулук жана көмүр менен камсыздоо жумуштары кызуу жүрүп жаткан маал. Бирок быйыл Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү аз болгонуна байланыштуу чектөөлөр киргизилди. Өз кезегинде энергетика тутумунда эмгектенген адистер элди электр энергияны сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Уланбек Тиканбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.